канчанча жылы сатып алынган, кимдердин салымы менен. Беш саат ушул жерде кыргыз тили, Куран. Бул ичара болгон турнирлерден жана башка диаспоралардын турнирлерине катышкандар. Алар келип өздөрүнүн соопчулук үчүн келип кызматтарын кылып жасап, баштан аягына чейин кызмат кылат. Күндө ар түрдүү адамдар келет. Достор, баарыңарга салам. Сиздер менен биз USA TV KG каналы. Деги эле Америкада кыргыз жарандардын сандары акыркы 2-3 жылда көбөйүүдө. Өзгөчө Иллиной штатында. Кыргызстандын 8-области болуп, бул Чикаго шаары эсептелинет. Биздин жарандар Америкада отурукташып калгандыктан биздин өзүбүздүн кафебиз бар, өзүбүздүн маркетибиз бар, өзүбүздүн мечитибиз бар, жана өзүбүздүн кыргыз коомдук борборунун имараты бар. Сиздер менен бүгүн ушул кыргыз коомдук борборунун тарыхын айтып берсек, канчанча жылы сатып алынган, кимдердин салымы менен, кандай шарттар бар, эмне иш-чаралар өткөрөт, болгон маалыматты сиздерге бүгүн айтып бермекчибиз. Умарбек эке, саламатсызбы? Саламатчылык. Биздин билишибиз боюнча кыргыз коомдук борборунда сиз жетектейсиз. Негизи эле биздин имарат боюнча толук маалымат берсе кетсеңиз, анткени биз бул жака майрамдаганда келебиз, ар кандай иш-чараларга да келебиз, бирок толук тарыхын билбей эткенбиз да. Саламатсыздар. Кыргыз коомдук борборунун имараты бул жер 2021-жылы алынган. Бирок кыргыз коомдук борборунун өзүнүн түзүлүшү 2015. Ага чейин ошо Норсайдта бир офисте иштеп келишкен. 2021-жылы ушул жерде 20-дан баштап аракет кыла баштадык, анан 21-де толук алынды. Ошол толук алынган күндөн баштап ушул жерде эми мекендештердин баардыгына көпчүлүк иш-чаралардын баары ушул жерде өтөт. Бул жерде аталарыбызга, апаларыбызга, жалпы мекендештерге, кичинекей жеткинчектерге иш-чаралар бар. Мисалы, ишемби күндөрү 3,5 жаштан 12 жашка чейинки балдарга 5 саат ушул жерде кыргыз тили, Куран, таалим тарбиясы, кыргыз маданияты, ошого окшогон сабактар берилет. 13-кө жакын мугалимибиз иштейт. 100-дүн тегерегинде окуучуларыбыз бар. Андан сырткары жаш балдар үчүн да бул жерде ошо гимнастика, дзюдо, комуз, ошого окшогон кружоктор бар. Дагы буюрса ментальный арифметика менен шахмат кирген турат ушул айдын ичинде. Мындан сырткары биздин мекендештерибиз бул жерге келип кичинекей той өткөргөндөр болот, Куран окуткандар болот, жанагы baby shower деп коет. Биздин Америкада ушундай бар. Жаш жубайлар ошо жаңы балалуу болорду ошондой келип кичинекей бир партиялерди өткөрөт экен, ошолор келишет. Дагы Кыргызстандан келген конокторубуз болот. Бул жергиликтүү коноктор келет, ошолор менен болуп иш-чаралар болот. Анан бул жерде ушул мекемеге бата турган эле эмелер да, бир 150-200 кишинин тегерегиндеги. Анын сыртында чоң иш-чаралар боло турган болсо, биз башка жерлерден чоңураак жерлерди арендага алып, же спорт залдар болот, же бир маданий үйлөр болот, ошол жактарда өткөрөбүз чоң иш-чаралардычы. Жарандарыбыз эми көп эле ар түрдүү маселелер менен кайрылышат. Баарын эле биз чечип атабыз деп айта албайбыз. Эми биз мындай же мамлекеттик уюм эмеспиз, же мындай колубузда бир чоң нерсе жок да, мүмкүнчүлүк. Күчүбүздүн жетишине жараша келген мекендештердин биринчи квартира издеп келгендер болот, жумуш издеп келгендер болот. Ошолорго колубуздан келген жардам берип жүрдүк. Бирок акыркы 2 жылда аябай көп киши келген үчүн мүмкүн болбой калды алардын баарына жардам бериш. Андан сырткары ошондой юридикалык жактан келет, ушул юридикалык маселелер боюнча да эми аларды биз чече албайбыз. Аларды атайын ошо юристтер болот, адвокаттар болот, ошолорго тааныгандарыбыз болсо ошолорго номерлерин берип, связьдарын, байланыштарын кылып кое алабыз. Ошол маселелерибиз бар. Анан жеке маселелер менен келгендер болот, кеп кеңеш сурап келген болот. Эми эл көбөйгөн жерде маселе көп болот экен да. Таарынышып кеткендер болот, урушуп кеткендер болот, үй бүлөлүк маселелер болот. Ошолордун баарына эле
ушул жерге келип кыргыз коомдук борборунда кеп кеңеш сурашат. Эми ошолорго биз колубуздан келишинче жардам берип, акыл насаатыбызды айтып дегендей билген нерселерибизди, билбесек билген адамдарды чакырып ошолор менен сүйлөштүрүп, колдон келген ушундай жардамдарды берүүгө аракет кылабыз. Бул зданиянын сатып алганда 800 миңден ашты. Жанагы өзүнүн фийлери болот да, ошолор менен кошулуп атып 900 миңге барды окшойт. Бул здания эки орток. Биринчиси Кыргыз коомдук борбору, экинчиси Манас Экспресс. Экинчи этаж ушу Манас Экспресстики. Мунун жагдайы мындай болгон: биз ушул жерди алып атканда торксунма топтой албай жокпуз. Биринчиден, экинчиден бул жерден ошол белгилүү бир айга, мартка болсо керек эле, мартка чейин алышыңар керек деген клозинг дейт деп коет эмеспи бул жакта. Ошого такап туруп алгандан бул жер колдон чыгып кетпесин деп биз ошо Манас Экспресстин овнерлери бар. Ана Сагын, Талгат деген жигиттер. Алардан рахмат айтабыз. Аларга да ошол жигиттерге кайрылып ушундай Кыргыз коомдук борборун алган атабыз. Чогуу алалы, биз өзүбүздүн күчүбүз жетпей атат дегенде алар дароо эле макул болушуп, ошол чогуу сатып алганбыз. Ошондо биринчи этаж, ана бейзмент Кыргыз коомдук борборуна тиешелүү, экинчи этаж ошо Манас Экспресстики. Бирок биз Манас Экспресстин деле кээ бир эмелерин колдонуп турабыз, керектүү убакта залдарын колдонобуз. Бул мекемеге, зданияга тиешелүү нерселердин баарын эле, көпчүлүгүн, мындайча айтканда 80% биз колдонобуз да. Ошол жагынан бизге пайдалуу. Ал жигиттер да ошо Кыргыз коомдук борборуна биздин да пайдабыз тийсин деп, ошон үчүн көп кийлигишпейт деле. Өзлөрүнүн тиешелүү офистерин карайт. Андан сырткары баардык бул мекеменин баары ушу Кыргыз коомдук борборунун колунда. Биздин мугалимдер кайсы сабактарды беришет? Биздин мугалимдерибиз ошо жеткинчектерибизге эң биринчи эле ошо кыргыз тилин үйрөтүү. Бул жерде кыргызча окуганды үйрөнүш керек, жазганды үйрөнүш керек, сүйлөгөндү үйрөнүш керек, ошо кыргыз тили боюнча. Экинчиси кыргыз маданияты деген да бар, аларды үйрөтөт. Бул жерде ошо музыка да кирип кетет. Муну чыгармачылык Карымжан эжебиз бар, ошол көбүрөөк басым жасап, колдон келген аракетин кылып атат. Андан сырткары таалим тарбия деген сабактарыбыз бар. Аны Чолпон деген эжебиз берип атат. Куран сабактары бар. Ушул биздин негизги эле баалуулуктарыбызды ошол жаш жеткинчектерге толук жеткиришибиз керек да. Ошондуктан биздин мугалимдерибиздин баары өзлөрү аракет кылып, изденип, кыргыздын маданиятын, баалуулуктарын ошол жеткинчектерибизге үйрөтүп атышат. Сактап калуу максатында. Сактап калуу. Анткени биякта балдар төрөлүп, керектүүлөр кыргыз тилин деле билбей калышат, же болбосо 2-3 жылдан кийин. Ооба, бул жерде калат. Ошондой. Бул жерде көпчүлүк балдар бар, мектепке барат, англисче окуйт. Үйдө деле кыргыздын маданиятын көрбөсө, баалуулуктарын көрбөсө унута баштайт да. Эми үйдөн ата-энелер колдон келгенин кылып атышы мүмкүн, бирок көпчүлүгү жумушта болот, иштейт, ага деле алек боло албай калат да. Бул жерге келгенде жок дегенде Кыргыз коомдук борборун басып жүрүп, бул коридорлордо кичинекей бир көргөзмөлөр бар, кыргыз маданияты. Ошолорду көрөт, кыргыздар менен аралашып сүйлөшөт. Мисалы мектепке барса бала, ал жерде 99% жергиликтүү же болбосо башка улуттун балдары менен англисче сүйлөшөт, башка маданияттарды көрөт да, кыргыздын маданиятын көрө албайт. Бул жерге келгенде балдар ошол нерселерди көрөт. Кыргызча кийинген эжелерин көрөт, кыргызча кийинген агаларын көрөт дегендей. Анан кыргыз балдар менен сүйлөшөт. Эми англисче деле сүйлөшүшү мүмкүн өзлөрүнүн арасында, бирок жок дегенде бир кыргыз менен сүйлөшөт да. Анан буюрса, келечекте ошолор бири-бири менен дос болсо, таанышса, ушул жерде дагы көп нерселерди үйрөнүп, ошо кыргыз экенин, тилин, дилин унутпаса деген бир максатыбыз. Эң жакшы. Жылдык программаларыбыздын баарын эле бекитип коебуз. Биздин атайын бир кеңешибиз бар. Бир 16-17 кишиден турат. Ошолор менен да кеңештик. Негизи Instagram баракчабыз бар. Мен азыр эсиме келгени, биздин негизи чоң 4 майрам бар да, көпчүлүк элдин баары катыша турган. Булар ошол Ороз айт, Курбан айт, 31-август, Балдар күнү деген сыяктуу чоң масштабтуу майрамдарды биз сыртта өткөрөбүз. Андан сырткары бул жерде биздин ошо weekend school'дарыбыз бар, кружоктор бар. Мен жана Нурлан устаз деген устазыбыз бар. Экөөбүз ыйман сабактарын өтүп турабыз бул жерде. Ошо апта ичи 3-4 күн сабактар болот. Эжелердин өзлөрүнүн сабактары бар. Алар келип баардашып отуруп ошол нерселерди сүйлөшөт. Дагы
ошо кружокторду канчалык көбөйтсөк мүмкүнчүлүккө жараша жана талапка жараша ошолорду көбөйтөлү деген аракеттерибиз бар. Эми биз көбүнчө иш чараларды, пландардын баарын элден келген талапка жараша коебуз да. Мисалы биз бир нерсени коюп атканда ким канча кызыгат биринчи сураштырып издеенге аракет кылабыз, анан ошого жараша коюлат. Мисалы азыр ошо шахмат менен ментальный арифметиканы ойлонуп атабыз. Буюрса жакында жарыя кылынып, балким балдар ошого келеби деп. Бир убактарда ошо комузду сурашты, комузга келишти. Ошо кичинекей балдар ошо атайын гимнастика керек экен деп гимнастика мугалимин таап келишип, ата-энелер өзлөрү чогуу жардам берип уюштуруп ошону аткарып атышат. Анан буюрса бир Кыргызстандан да бизге көп кайрылгандар болот. Кыргыздын маданиятын ушул Америкага алып келип таанытсак деп бир 2 жылдан бери сүрөтчүлөр келип атат. Быйыл дагы ошо бир 2 сүрөтчү менен байланышып атабыз. Өзлөрү байланышка чыгып, ошону ушул жерде мекендештерге, анан жергиликтүү элге кантип таанытабыз деп ошолор менен сүйлөшүп атабыз. Анан дагы бир кызык жери Кыргыз коомдук борборунда биз пландаган иштин сыртында көп иш чаралар болуп кетет. Муну биз өзүбүз деле кээде таң калабыз. Себеби көп сунуш келген убакта сунуштар жагат. Биздин карап көрсөк биздин иш чараларга ылайыктуу, анан ошолор аткарылып кете берет. Пландан сырткары биз дагы бир 50% кошумча иштер кошулуп кете берет да. Мисалы азыркы убакта биз орозо айы болгон үчүн ооз ачар программалар болуп атат. Бул жерде ошо 30 күн орозо болсо биз бир 24-25 күндүк ошо планыбыз бар. Бир 10 чакты күн уже өтөйүн деп калды. Мындан сырткары биздин студенттерибиз бар. Ошол студенттерге камкордук кылабыз. Бир 13 квартира бар азыр. Ошол 13 квартирада 10 квартирасында эркек балдар, 3 квартирасында кыздар жашайт. Ошолорду дагы колдон келишинче жардам берип, аларды да ошо окуусуна мүмкүнчүлүк түзүп, алардын бир тарбия дегенде жол көргөзүп, аларга дагы ошо сабактарын окуп атасыңар деп сүйлөшүп турган бир эжеи агайлар бар. Алар да ошо жума сайын өзлөрүнчө чогулуп, аларга ошондой кеңештерин айтып, сабактарын өтүп турушат. Биз да ошо студенттерге колубуздан келишинче жардам бергенге аракет кылып атабыз. Пландарыбыз ошол көбүнчө жаштарды дагы ошо жакшы бир сактап, булар окууларын ийгиликтүү бүтүрүп, анан эртең буюрса ошо кыргыз коомчулугуна пайдалуу инсандар болсун деген тилектебиз. Эң туура, эң жакшы. Кыргыз коому негизделгенден баштап эле бул биздин жарандардын жетишкендиктери. Бул кубок медальдар кыргыз жарандардын негизи эле кыргыз коому негизделгенден баштап эле жеткен жетишкендиктер. Бул ичара болгон турнирлерден жана башка диаспоралардын турнирлеринде катышкандар. Умар устаз белгилеп кеткендей, экинчи этажда офистер жайгашкан. Бул кыргыз жарандардын компаниялары. Ошолордун бири Айтим Group компаниясы трак компанияларга консалтинг кызматын көргөзүшөт. Экинчи кабатта кыргыздардын гана офистери эмес, бул жакта америкалык компания дагы иштейт. Бул Get CDL мектеби. Булар деген айдоочуларга CDL күбөлөгүн алууга жардам беришет. Жибек жолу рестораны дагы адашпасам 15 жылдан ашык иштешет. Жана бул жакта негизги Манас Экспресс компаниясынын дагы бир офиси жайгашкан. Биздин ашпозчубуз Жамболот байке. Жамболот байкени көп эле билсе керек. Өзүнчө бул биякта бизнес кылат. Өзүнүн кейтеринг компаниясы бар. Жамболот байке, саламатсызбы? Саламатчылык. Бүгүн бизде менюда эмне? Бүгүн менюда первыйына кесме суюк тамак, экинчиге плов. Меню күн сайын алмашабы же окшош эле болуп калабы? Алмашып турат, ар кандай болуп турат. Бирок көбүнчөсү окшош болуп калышы. Аш күнүгө. Суюк тамактар алмашып турат. Бул ооз ачарды ким каржылайт? Кыргыз комьюнити. Толугунан, Да. Сиз орозо учурунда канча жылдан бери бизге тамак аш берип келесиз? Мен 2 жылдан бери Кыргыз комьюнитиде ооз ачарга ушундай тамактарды даярдап берем. Айтмакчы, бул ингредиенттер каяктан аласыздар? Бул мейиз Кыргызстандан келген. Арашан компаниянын мейизи. Кийинки чыгарылышта силерге Арашан продукциясы жөнүндө толук маалымат берип кетебиз. Себеби дегенде аларда бир жакшы жаңылыктар. Күрүч, мейиз, май,
Мунун баардык немелерин Арашан компаниядан келет бул жака, кыргыз комьюнитиге. 2 жылдан бери Арашан компаниянын атынан ушундай ашка кеткен продукталарды камсыздап берип турушат. Кыргыз коомдук борборунда канча жылдан бери оза ачуу келатат? Кыргыз коомдук борбору ачылганына бир 10 жыл болуп калды. Негизи 10 жылдан бери эле жыл сайын болуп атат, а бирок именно ушул здание ачылганына 4 жыл болду. 4 жылдан бери бул иш-чара Орозо Рамазан айында болуп атат. Оза ачууга ким демөөрчү боло алат? Демөөрчүлүктү биздин ушул кыргызстандыктар эле баары. Ошо 30 күндүн ичинде биз бөлүп ошол бул жакта иштеп жүргөн трак компаниялар бар болобу, айтиде иштеген биздин ошол жигиттер баары менен сүйлөшүп, ошолор эле күндөрдү бөлүштүрүп алып эле өз ара ичара келип демөөрчүлүк кылып кетип атышат. Жакшы. Жана ушул азыр столдун үстүн даярдап жаткандар булар өзүбүздүн эле балдар, студенттер болот. Булар дагы өздөрүн сабак алайын деп келсе керек, бияка? Бул жерде ошо бизде ыйман сабактары бар. Ошо ыйман сабактарына катышкан жигиттер, анан эжелер группа болуп бөлүп, буларды дагы ошо 4-5 кылып ар бир күнгө бөлүштүргөнбүз. Алар келип, өздөрүнүн соопчулугу үчүн келип, кызматтарын кылып, жасап, бүт идиштерди жууп, мусорлордон бери таштап, от и до мындай айткандачы, баштан аягына чейин кызмат кылат. Күндө ар түрдүү адамдар келет. Башка. Жакшы. Анда демек кийинки жылкыга дагы каалоочу киши демөөрчү болсо болот экен. Каалаган кишилер бар. Мисалы үчүн биздин эжелерибиз бар, мына өзүңөр көрүп турган эжелерибиз салаттар жасап келип атат, боорсокторду бышырып келген, күндө мисалы үчүн самсыларды бышырып келген эжелерибиз бар. Аларга да бөлүп берип койгонбуз. Ошондой бул элдин эмеси болуп атат да. Эң жакшы маалымат бергениңиз үчүн чоң рахмат. Мынакей достор, Кыргыз коомдук борборунун эң алдыңкы кабатындабыз. Негизи эле ошол жакта болгон иш-чаралар өтөт. Жанагындай буга чейин Умар устазыбыз айтып кеткендей, тойлор болот, жакшылыктар, Курандар окулат, сабактар болот, гимнастика болгону ушул жайда болот да. Анан азыр биз Оза Чармалга жакындап калгандыктан биздин жарандарыбыз эле, биздин эле студенттерибиз, окуучуларыбыз даярдап жаткан учуру. هدايا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يا ساعة الفضاء Ошентип достор, биздин чыгарылыш соңуна да жетип калды. Биз менен болуп, бизди көрүп, лайк, комментарий басканыңыздар үчүн чоң рахмат. Сиздер менен биз USA TV KG мындан да кызыктуу чыгарылыштарды көргөзгөнгө аракет кылабыз. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун.